Мен Leylek Batkent'e varıp geldim. Benzin Rusya'dan surap atабыз. Kүйүүчү майлоочу майларды biz Rusya'dan poçtан чыгарып атабыз. Мына күнөөгө батасың, экспорт кетирип атасың деп. Мен мына Баткенге, Лейлекке бардым. Жолдорду Тайстанга бензинге ташып атып, миллиард деген сомго урган жолдорду мына талкалап атышат. Мен премьерге айттым, мына комиссия чыгыла. Вице-премьер баш болуп. Полиция мына ушу токтоп айтат. Аны билет бардыгы тең. Аны ким ташып атат, ким кылып атат, ким жасап атат. Бардыгы билет. Бирок чара колдонбойт, ошол эмеге жолдун баарын талкалап атышат. Ошол весе габаритин турат, билет, Алла кой берген. Ошол жерде иштеп аткан ылдыйкы жактакы тапшырма берсе, финансалык полициянын балдарына ылжак, Алла токтотуп коет, анда тапшырма жок. Жогору жактан. Үчүн дегенде бардыгы билет, бири-бирин баары-бирин коргойт. Ошон үчүн жолдор талкаланып, миллиард деген бюджетте каражаттар мына жок болуп атат. Мыйзам кабыл алынды, бардыгына билесиңер. Казино Бишкек Ош шаарында иштеп жатат дагы эле. Канча казино бар иштеп атат. Bunun артта kim турат? Kim иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыгына билесиңер. Ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга чыгып атат. Эмне үчүн жабылып атат баары тең? Мыйзам кабылган. Мунун баарына тең көңүл буруш керек. Уурулук ушунчалык туу чокусуна жетти. Кече Жээнбеков бир жыйын өткөрүптүр. Айтып атат. Баткенге миллиарддаган сом менен салган акчабызды бүтүндөй жолду талкалап, бензин ташып атат. Биз билебиз ким ташып атканын. Билсең эмне кылып отурасың? Эмне кылып отурасың билсең айтчы. Кимге арызданып атасың сен? Анан финансы полициялар иштебей атат. Аларга буйрук бериш керек. Буйрукту мен беремби? Эмне бербей атасың? А эмне үчүн сен ошол Баткен аркылуу өтүп аткан контрабандасы болобу? Нарко баңгизаттары болобу? Токтот деп буйрукту бербейсиң, эмне кылып отурасың? Ким берет буйрукту? Чүчкүрсөң, учук чыгып чалкасынан кете турган өкмөтүң береби? Же бир торпокту жетелеп келип деле мына пример болот десең, 115 добуш менен колдоп берип аткан парламент береби? Ким берет буйрукту? Айтпачы. Бул не деген алсыздык, бул не деген арсыздык, бул не деген сабатсыздык, бул не деген жоопкерсиздик дейт. Мындай бир кызык окуя болуп калды да, баарын билет да киши. Атамбаев болобу, Бакиев болобу, Акаев болобу, Отунбаевасы, Жээнбеков болобу, кимиси болсо ошонусу болсун. Туура эмес болуп атабы, туура эмес деп айтам. Мен көзүнчө айтам. Кеткенден кийин баатыр болбойм. Ошол кезде айтыш керек. Эмне туура эмес болуп атат?